Сиз бүт барын бетке айталы деп атпайсызбы? Туура, бетке айтышалы. Жакшы болот, эртеңки өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн. Мен ойлойм, элде мындай таасир болуп калат экен, түшүнүк болуп калат экен, сиз келип дайыма жогорку кеңешти урушасыз. Токтоткула деген сыяктуу сөздөрдү айтып койгон сайын, бул эми баягы сиздин мүнөзүңүздүр, сиздин айта турган кебиңиздир. Бирок эл түшүнүп калат экен дагы жогорку кеңешти ташыйып келип талкалап кетти дей берет экен да. Жогорку кеңеш бул кандай орган биз? Кандайбыз? Чындап эле сиздер келип урушсаңыздар, башыбызды чүңкө отуруп бере турган органбызбы же өзүбүздүн максатыбызды, оюбузду айта турган органбызбы? Мен ушул нерсени сурайын деп атам. Бул мындай болуп атат, мынакей, бүгүн биздин аппаратта СМСтер тарап атат да. Урматтуу Камчыбек Кудушаевич. Аппаратка чейин жетип атат да. Баарыңар депутаттар ордуңарга отургула, келгиле, Камчыбек Кудушаевич келет экен депчи. Бокошо көрсөтүп атат. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, колуңду сындырам деп. Мен сени көрсөтөм деп атсам, мен эмне деп айтышым керек? Эмне деп айтышым керек? Дагы бир жолу айтайын. Мени эч ким көрсөтө албайт. Мени көрсөткүчө мен анын колун сындырып коем. Еще раз. Так, бирок ал бул сизге тиешелүү эмес. Мен урматтуу депутаттарга тиешелүү эмес бул. Ошону мындай жалпылап айтып, анан кийин ташыйып келет экен, отургула деп эч ким антип айтышы мүмкүн эмес. Эгер ушинтип айта турган аппараттын кызматкерлери болсо, урматтуу Талант Турдубаевич, ошол аппараттарды кызматкерлерин жоопко тартыш керек. Эч кандай бул жерде маселе болушу мүмкүн эмес. Ал эми жогорку кеңеш депутаттарын жерлерде, жергиликтүү бийлик органдары, бардык мамлекеттик орган кызматкерлери сыйлоого милдеттүү. Жана биз ошого жараша силерге мамиле кылабыз. Ошол эле мезгилде мен депутаттардан ар дайым келгенде суранып кетемин. Коркутуп айткан жокмун. Бетиңиздерге айтып атам. Урматтуу депутаттар, факты менен айтыңыздар. Биз даярбыз жоо бергенге. Биз даярбыз аткарганга. Дагы эмне деш керек? Так. Сизди башыңызды чүмкөнтөнүп ал, бекинип ал, Мирлан качып кет деген сөз жок бул жерде. Мына мен дагы сизге ошону жооп берип коеюн. Рахмат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.